Курсагың болса инвалидсин. Улуулардын бири ошентип айтат. Неге? Себеби көп жейсин, көп жеш оору. Тынымсыз жейсин. Ал курсак чыгарат. Курсагы чоң адамдар байкасаң көп уктайт. Кыймыл аракет кыйын. Жөн эле отуруп турганда кыйналат. Вестин оорулуудан буттар дагы катып кеткен. Мен айткым келет, урматтуу мекендешим, бардык нерсе жештен башталат экен. Аз же, кыймыл аракетти көбөйт. Бүгүн өтө кооптуу турабыз. Бүгүн мындай эле сыртка чыгып байкасаңыз, семиз аялдар, семиз эркектер өтө көбөйүп атат. Бул өтө катуу оору деген урматтуу мекендешим. Бүгүн интернет, телефон, телевизор, пульт менен бүт бардыгы жатып алып эле телефонду аяка ойноп, бияка ойноп, мынтип отуруп, кыймыл аракет жоктугунун себебинен ооруп атат. Мурда эжелерибиз, апаларыбыз бир жөнөкөй эле кирди жууп, сыгыш үчүн же бирдеге кылыш үчүн алыстагы барып арыктан суу алып келет эле. Же барып ошол жерге таштарга кийимдерди коюп алып жууп келет эле. Кыймыл аракет өтө күчтүү болгон, ошондуктан да 5ти, 7-ни, 8-ди төрөгөн, 10-ду төрөгөн ошол учурдагы аялдар. А бүгүн телефон колдо мынтип отурат, бала төрөбөйм деп атат. 2-бирөөнү төрөйт, болду, төрөбөйм деп атат. Эмненин себебинен, урматтуу мекендешим? Кыймыл аракет жок, кан айланбайт. Жиндер дагы кире албайбыз дейт спортсмендерге. Неге? Кан айланып өтө күчтүү, алар да себеби спортсмен. Ошон үчүн жин кире албайт аларга. Медициналык тармактан, шарият жактан, бүт бар жоктон алып карасаңыз, спорт керек. Спорт менен машыгыш керек, урматтуу мекендешим. Себеби баары убакыт кетип атат деп атат да. Больницага дагы кетип калат ошол убактың. Больницага бергениң жакшыбы ошол убакытты, же спорт залга бергениң жакшыбы? Албетте спорт зал. Ошол акчаңды спорт залга бергениң жакшыбы, же дары-дармекке бергениң жакшыбы? Нәфсиңди тый. Нәфсиңди тый. Пайгамбарыбыз көп учурда тойгон эмес. Жеген нерсесинде тойгон эмес. Азыраак же. Кыймыл аракетиңди күчөйт. Спорт менен машык.